14 жылдан бeri каралбай турган бул имарат оңдоп бүткөрүлсө, кайрадан оорукана катары иштеп баштайт. Буга чейин 45 койкалуу оорукана болуп, жалпы 8000ге жакын элдин саламаттыгына кам көрүп келишкен. Быйылкы кырдаалга байланыштуу каралбай калган имаратка 2 миллиондон ашык акча бөлүнүп, кайрадан оорукана иретинде пайдаланууга берүү каралып, учурда оңдоп түзөө иштеринин 70% аягына чыккан. Ustalar алгач жылытуу системаларын бүткөрүшкөн, учурда этап менен электр энергияларын монтаждоо, эшик терезелерин коюу иштери жүрүп жатат. Ustaлардын айтымында алгач жылуулоо алса, андан кийин имараттын ичин актоого болгону бир эле жума кетет. Башынан биринчи этап мына шкатурный менен шкур менен элен тегиздейбиз. Анан экинчи этап акына тартабыз. Анан тегиздеп краска дайындайбыз. Планымыз şu 15 күнүн ичинде бүтүшкө аракет кылып атабыз. Мына бүгүн баштадык жумушту. Шуга аракет. 2006 жылдары саламаттыкты сактоо министрлиги стационарларды борборлоштуруу учурунда Салам Алек айыл аймагындагы 45 орундуу оорукананы жаап койгон. Ал учурда терапия, балдар бөлүмү жана төрөт үйү иштеп, 20га жакын дарыгерлер калк саламаттыгы үчүн иштеп турган. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна берилип, 1 жыл өтпөй, бир отоло жабылып, имарат такыр кароосуз калып, 100%га талкаланган. Кароосуз калган имаратты кайра калыбына келтирүү үчүн жергиликтүү бийлик бир канча ирет долбоор жазган менен бирок ишке ашпай келген. Айыл өкмөт дотацияда тургандыктан каражат бөлүүгө бюджеттен акча тартыш, мындан улам акимчиликке да суранып кат жолдошкон. Акыры алардын өтүнүчү орундалып, районду өнүктүрүү фондунан 2 миллион сом каралган жана оңдоо иштери башталган. Эгер бүтсө, кайрадан терапия жана балдар бөлүмүн ачууну сунуштоодо. Керек, бизде мынау райондон эң алыс айылыбыз 56 километр алыста жайгашканда мындай кышкыроодо башка маселелерде деле мындай район борборуна алыс болуп калат да, больницачы. Анан ушул жерге керек. Мен ушу өкмөт болуп келгенден бери 3 жылдан бери ушу кайрылам Минздравга. Аларга мен кайрылганда бюджетибиз дотацияда болгондуктан өзүңүздөр ремонттоп ишке киргизип бериңиздер деп кайрылып жүргөнбүз да. Эми мына ремонтун бүтүрүп, эми штат бирдигин чечип бериңиздер деп кайрылып атабыз. Салам Алек айыл аймагында 4 ФАП болсо, анда 8ге жакын медайымдар жана болгону бир эле фельдшер бар. Алар жалпы 8000ден ашуун элдин саламаттыгы үчүн иштешет. Айтымдарында айрым учурда кызматкерлердин саны жетишпей жүдөшөт. Эгер оорукана кайрадан пайдаланууга берилсе, дарыгерлер саны көбөйүп, оор абалда болгон оорулууларды алыска жибербей жеринде кароого шарт түзүлмөк. Анткени көп учурда тоолуу айылдарда жашаган кош бойлуу келиндерди аймактык ооруканага жеткирүүдө транспорт жана жол көйгөйү кыйынчылык жаратат. Райондон алыс турган үчүн бизде төрөт жашындагы төрөй турган аялдар үчүн да кыйын да, жол алысындай кыштын күнү машина табыш керек. Анан жанагындай тез жардам оорусу бизде скорый да жок, тез жардам жагынан да кыйналышат. Бизге ачылып иштеп берсе, ушул төрөт роддом болсо, анан кийин детский отделение кылып иштеп берсе болот эле. Анан иштегенге бизде врач жок азыр. Бизде мына үй бүлөлүк 23-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда да врачы жок, фельдшер анан медсестралар эле иштейбиз. Каралбай калган эски имаратты кайрадан калыбына келтирүүнүн негизги себеби быйылкы пандемиялык абал болгон. Анткени аталган аймакта илдет менен жабыркагандардын саны көбөйгөн. Алардын жеңилдерин медайымдар үй шартында караса, оорлорун кызыл аймакка жиберип турган. Ал эми башка оорулар менен ооруган жарандар райондук ооруканага барууга такыр мүмкүнчүлүк болбой жүдөшкөн. Айтсак, оорукана ишке түшсө дагы бир негизги маселе бар. Ал кадр тартыштыгы. Учурда бул маселе да каралып жатат. Айжаңыл Турдумаматова, Бекжан Түгөлбаев, Улар Кайназаров, ЛТР, Өзгөн району.